Кумтөр боюнча чоң комиссиялар түзүлүп, аларга долбоордун аки чөкөсүн, көрүнө көмүскө жактарын текшерүү милдеттери тагылып турган. Түзүлгөн комиссиялардын баары улам жаңы закон бузууларды, өтө орчундуу кемчиликтерди табышса дагы, баарын эле иши кыргыз тараптын шарттарын болгону бир аз жакшыртып, бир аз оңдогону менен, орустар айткандай, половинчатый решениялары менен аяктап турган. Ушул жерде эмне үчүн дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери Кумтөрдүн маселеси аягына чыгарылбай келет деген тийиштүү мамлекеттик органдарга, мамлекеттик жетекчилерине Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыктарын толугу менен коргогон, толугу менен камсыз кылган чечимди кабыл алууга эмнеге тоскоолдук болуп келет деген суроо туулат. Бул жагдайдын бир эле себеби бар, ал саясий жана мамлекеттик коррупция. Туура 30 жыл мурда, 91-жылы Камека корпорациясы эч кандай тендер, конкурсу жок эле, дүйнөгө белгилүү кадыр барктуу компаниялар абдан пайдалуу сунуштарды бергенине карабастан, Кумтөрдү иштетүүгө укук алган. Өлкөнүн кызыкчылыктарына таптакыр карама-каршы келген келишимге 92-жылдын 3-декабрында Канададын Торонто шаарында кол коюлган. Ошол күнү орустар айткандай, свершилась фундаментальная несправедливость. Кумтөр Голд компаниясынын уставдык капиталынын 3/1 бөлүгү канадалыктарга берилип, алар бардык салыктардан, бардык милдеттүү төлөмдөрдүн курулуш иштерин жүргүзчү мезгилге эле эмес, алтынды чыгарган күндөн тартып, эсептелчү 5 жылга мөөнөткө дагы бошотулган. Уставдык капиталдын 67%-на ээ болуп, контролдук пакет колунда болсо дагы, кенди башкаруу укугун кыргыз тарап канадалыктарга берип салган. 2003-жылы кендин Кыргызстандын карамагына өтүш убагына 3-4 жыл калганда Кумтөр боюнча келишим кайра түзүлөт. Реструктуризация жөнүндө деген келишимге парламенттин мыйзам чыгаруу жыйынын тыюу салганына карабастан, Акаев түздөн-түз буйрук берип, ошол кездеги премьер-министр Танаев кол коет. Жыйынтыгында Кыргызстанга жаңы түзүлгөн Центранын бөлгөнү 33 гана пайыз үлүш тийип калат. Камека Corporation 67%-га ээ болуп калат. Ошентип Кыргызстан Кумтөрдү башкаруу укугун де факто эмес, де юре дагы ажырайт. Андан көп өтпөй, биздин тарап акциялардын 17%-ын сатып, өзүнүн үлүшүн 15% 66 сотукка гана түшүрүп калган. Кызык жери, сатылган акциялардын баасы жарым жылдан кийин 4 эсеге өскөн. Демек, кимдир бирөө инсайдердик маалымат алган, ал бир-эки эле киши Кыргызстанда болушу мүмкүн. Аны укук органдары менен далилдесе болот деп ойлойбуз. Аны пайдаланып, мамлекетке таандык акцияларды арзан сатып алып, кайра кымбатка саткан. 2003-жылы чечимдин чоо жайын, логикасын, түпкү мотивтерин түшүнүш үчүн Кумтөр боюнча козголгон кылмыш иштеринин материалдарын окуш керек. Биздин госкомиссиянын материалдарында аягында биз ошо материалдардын баарын тиркедик. Урматтуу коллегалар, окуп чыгыңыздар. Ошол жерде фактылардын баары турат. Ал иштерди тергөө убагында 2004-жылдын 24-июнунда Камека корпорациясы жана Центра Кыргыз алтын акционердик коомунун эсебине $11 миллион которгону далилденип турат. 4 күндөн кийин Кыргыз алтындын ошол кездеги жетекчиси ал акчаны Латвиянын борбору Ригадагы жайгашкан Айдар Акаев контролдук кылган Экерт компаниясынын эсебине мыйзамсыз которгону аныкталган. Ошол эле жылдын 28-июнунда Центра 3.833.927 акциясын кошумча чыгарып, аны австралиялык Central Asia Gold Limited компаниясынын менчигине өткөзүп берет. Ал компания Торонтодо фондолук биржасы аркылуу бул акцияларды 44,2 миллион АКШ долларына сатат. Ошондо биригип 55,2 миллион доллар накталай бирөөнүн чөнтөгүнө кетет. 2003-2004 жылдары Central Asia Gold Кыргызстанда пайда болот. Ак жылга, Турук, Алтын жылга Талдыбулак левобережный кендерине ээлик кыла баштайт.
Бул компания Айдар Акаев менен аффилированный болгон деп тергөөнүн материалында дайындалып турат. Саясий коррупция, мамлекеттик коррупция болгонун эске алганда гана биз 30 жылда жакын өткөн мезгилде мамлекет башчылары, өкмөт башчылары кумтөрдүн кызыкчылыгын коргоп, кумтөрдүн позициясын, абалын күчөткөн, бекемдеткен документтерге кол коюп келгенин чыныгы себебин түшүнө алабыз. Кээ бирлер ойлогондой, алардын баары эле чала сабат, билимсиз адам болгон эмес. Башкаларды айтпаганда дагы биринчи келишимге кол койдурган, кумтөргөнү Кыргызстанга өтүү менен жакындаганда реструктуризацияны өткөрүү чечимин чыгарган академик Аскар Акаев жасап жаткан иштери Кыргызстандын кызыкчылыгына карама-каршы келерин, мамлекетке чыккынчылык кылууга барабар болорун түшүнмөк жана билмек. Анын билими да тажрыйбасы ошо жетиштүү болчу. Эми Центерага кайра кайрылайлы. Кенди 84%дан ашык, башкача айтканда бүткенге дээрлик өзү ээ болуп калган Центера өлкөнүн мыйзамдарын, кызыкчылыктарын жок дегенде 2003 жылдан кийин урматтап, сыйлап, таза, туура иште баштадыбы? Андай болгон эмес. Жаратылыш, айлана, чөйрөнү коргоо мыйзамдарын 92 жылы, 2009 жылы кол коюлган келишимдердин шарттарын Центера дайыма одоно бузуп келген. 2012 жылы түзүлгөн. Ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаров жетектеген депутаттык комиссия кумтөрдү текшерүү учурунда аныкталган, ага чейин коомчулук кен иштетүүдөн чыккан калдыктар, кендин үстүн ачуудан чыккан породалар мөңгүлөрдүн үстүнө төгүлүп жатканын, мөңгүлөр булганып, талкаланып жатканын билген эмес эле. Давыдов Лысый мөңгүлөрүнө 95 жылдан 2011 жылга чейин 1 миллиард тоннадан ашык калдык төгүлүптүр деген маалыматты ошол кездеги экономика министри Темир Саиев башында турган мамлекеттик комиссия туура деп жыйынтык чыгарган, бирок жаратылышка келтирген зыян үчүн жазанын санкцияларын көлөмүн өлчөөдө 2 башка цифра чыккан. Көз карандысыз эксперт Динара Кутманова 256,8 миллиард сом, ошол кездеги курс менен 5,4 миллиард АКШ доллары деп эсептесе, мамлекеттик комиссия 6,6 миллиард сом, ошол кездеги курс менен болгону 141 миллион доллары деп эсептеп берген. Иш жүзүндө мыйзамдын талаптары аткарылган эмес. 2013 жылдын 31 августунда Генералдык прокуратура экологиялык мыйзам бузуулар боюнча кылмыш ишин ачып, 2 жылдан кийин токтотуп салган. 256 миллиард сомго макул болбой, айыпты дээрлик 250 миллиард сомго азайтып, 6,6 миллиардга түшүргөн чиновниктердин жоопко тартуу боюнча дагы, 6,6 миллиард сомду өндүрүү боюнча дагы бир да чара көрүлгөн эмес. Камека, андан кийин Центера парламенттердин, премьерлердин башын жеген. Кумтөрдүн айынан көптөгөн адамдардын тагдыры талкаланганы, карьерасы бузулганы, жалган жалаалары менен айыпталып, кесилип, түрмөдө Садыр Жапаровго, Өмүрбек Текебаевге окшоп, далай Кыргыздын уул кыздары жылдап жазыксыз отурганы баарыбызга маалым. Бирок бул компания айрым азаматтардын карьерасын түптөгөнгө, кызматтан кызматка көтөрүлүшүнө көмөк көрсөтүп келатканын, керек болсо өкмөттүн башчылыгына, керек болсо өлкөнүн президенттигине келүүсүнө камсыз кылып келатканы элдин баары эле билбесе керек. Ушуга байланыштуу биздин комиссия аныктаган бир фактага токтоло кетейин. 2001 жылы 30 июнда президенттик шайлоо жарыяланат. Ушул эле жылдын 12 сентябрында, башкача айтканда шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан маалда Центера негедир марттык кылып 10 миллион АКШ долларын спонсордук жардам деп бөлүп берет. Биз муну счетный палатанын аудиторунун отчетунан алдык. Позвольте вам процитировать выдержки из этого отчета. Это не придумала комиссия или не сочинила его. Выделенные Центерой средства спонсорской помощи, нарушение бюджетного законодательства и законодательства в сфере госзакупок использовались вне системы казначейства. Тем самым
отсутствовал контроль за их расходованием со стороны Министерства финансов и других госорганов. Так, средства спонсорской помощи Центеры 10 миллионов долларов США в сентябре 2001 года перечислены на расчетный счет Департамента жилищно-гражданского строительства в АОО «РСК Банк» и использованы вне системы казначейства. Перечень объектов строительства утвержден премьером Атамбаевым 13 и 23 сентября, то есть в период предвыборной кампании. Почему эти средства выделялись только в Баткенской, Джалабадской и Ошской области, вопросов пока в Госкомиссии нет. Мамлекеттик комиссия Центера шайлоого ким катышарын, шайлоо учурунда президентке кандидаттын рейтингин көтөрүүгө көмөк көрсөтүү, шайлоого кийлигишүү болуп саналарын, шайлоого катышкан саясатчылардын кампаниясын чет элдик жарандардын, чет элдик компаниялардын каржылашына биздин мыйзамдар менен тыюу салынганын билип туруп, ушундай кадамга барган, бул факт укуктук баасын алыш керек деп комиссия эсептейт. Деги эле 2010 жылдан кийин 10 жыл орустар айтмакчы кумтөр үчүн период благоденствия. Кыргызча айтканда жыргалын заман болгон. 10 жыл ичинде кумтөрдө Кыргызстандын кызыкчылыгын камсыздоо үчүн бир да олуттуу чара көрүлгөн эмес. Ал эле эмес, Сапар Исаков башкарган өкмөттүн тушунда стратегиялык макулдашуу түзүлүп, Кыргыз тарап 22,5 миллиард сомго берилген доолорду кайра чакырып алган соттордон. В соглашении, подписанном Исаковым, указано, что правительство настоящим полностью и навсегда отказывается от требований к Центере. И это не все. Правительство взяло на себя обязательство защищать права Центеры и Кумтор Голд Компани в случае, если кто-либо захочет подать иски против интересов этих компаний. Государственная комиссия пришла к выводу, что, отказываясь от получения полного возмещения причинения экологического ущерба, правительство взяло на себя функции суда и превысило свои полномочия. Егемен Кыргызстандын соңку тарыхында Кумтөр саясий мамлекеттик коррупциянын, мамлекетке, элге жазалган чыккынчылыктын символу болуп калганы талашсыз. Кумтөрдү өзгөчөлүгү, анын жаралышында, өзөгүндө саясий мамлекеттик коррупция, мамлекеттик чыккынчылык жатканында, Кумтөрдүн өзгөчөлүгү чет элдик компания мамлекеттин жетекчилерин сатып алганында, мамлекеттик саясатына кийлигишкенинде, ошону менен мамлекеттин түзүлүшүнө коркунуч келтирилгенинде. Биздин мамлекеттик комиссия түзүлгөн күндөн баштап, али текшерүү баштала электе эле, али эч кандай жыйынтык жок кезде эле комиссияга каршы маалымат чабул жана каралоо кампаниясы башталды. Ангажированный коомдук уюмдар, жалданган журналисттер, жалданган масс-медиа каражаттары аркылуу Центера мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрүн саткын, коррупционер катары көрсөтүүгө, ошону менен жалпы эле комиссиянын мүчөлөрүнө, комиссиянын ишине, комиссиянын кийинки чыгара турган жыйынтыктарына, чечимдерине ишенбөөчүлүктү жаратууга аракет кылды. Мына ошондой заказ менен жазылган материалдардын авторлору 3 ай бою бийлик улам эле комиссия түзө берет, Кумтөрдүн чатагы түгөнбөй койду деп кайра кайталап келишти. Эми ушул дооматка жооп берип коеюн. Кыргызстандын экономикасында Кумтөрдүн мааниси, ролу жана орду кандай? Мааниси, ролу, орду зор. Далил катары 1-2 цифраны келтирейин. 92 жылдан 20 жылга чейин Кыргызстан чет жактан кредит, грант болуп бардыгы 11 миллиард 420 миллион АКШ долларын алган. Ошол эле мезгилдин ичинде Кумтөрдөн түшкөн дүн кирешенин көлөмү Кыргызстандан чыгып кеткен. 11 миллиард 338 миллион АКШ долларын түзгөн. Кумтөрдүн азырдагы чоң потенциалы, чоң келечеги бар. Калдык сактоочу жайда мамлекеттик комиссиянын сунушу менен мамлекеттик менчигине алынып жатканынын баасы 5 миллиард 300 миллион доллар, 106 тонна алтындан тышкары дагы 400 тоннага жакын алтын бар деп
Центр өзүнүн отчету менен тастыктап чыгып атат. Ушундай элдик байлыктын таланып тонолуп жатканын көрүп туруп, өлкөнүн президенти, парламенти, депутаттар билмексен, байкамаксан болуп отура алат беле. Андай кылууга, антип кош көңүлдү кайдыгерлик кылууга биздин моралдык укук жок эле. Биздин милдет эми Кумтөрдүн калган потенциалын өлкө үчүн, өлкөнүн граждандары, келечек муундар үчүн иштетүүдө турат. Жана ошого күрөш керек болсо согуш дагы башталды.